Yıldızlar Mukamdu soundtrack'te Bunun bari çoğun ekranda. Çoğun ekran kino suyucular için. Саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары, Манас телеканалыбыздын көрүүчүлөрү жана YouTube'дан жана башка социалдык тармактардан бизди көрүп жаткан бардык катталуучуларыбыз саламатсыздарбы? Кандайсыздар деп туруп, бүгүнкү биздин эфирибизди баштамакчыбыз. 2022-жылдын алгачкы эфири, чоң экрандын алгачкы эфири чыныгында мыкты жаңылыктар менен баштайт деген ойдомун. Себеп дегенде бизде эң мыкты жана чыныгында таланттуу, жылдыздуу конокторубуз келип отурган учуру. Аларды дагы көпкө күттүрбөй эле бүгүнкү чыгарылышыбызды баштайлы. Сиздер менен кызматыңыздарда мен Гүлзира Кеңешова болмокчумун. Аны эмесе бүгүн бизде конокто Кутман Айылчиев, Кадырбек Кылычбеков жана ошондой эле Бекжан Эрменкулов. Булар кимдер деп ойлоп жатсаңыздар, анда дароо азыр ошол камерадан көрүп жаткан биздин көрөрмандарыбыз болсо таанысаңыздар керек. Азыркы учурдагы популярдуу болуп жаткан сериалдын, Акыркы сабак аттуу сериалдын жылдыздары, тентектери, мындайча айтканда биздин жакшы жаш таланттарыбыз келиптир. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, жакшы. Маанайыңар жакшыбы? Эмне жаңылыктар болуп атат? Чайлардан узата бериңиз биздин конокторго суулар менен кошо. Чоң рахмат. Кутмандан баштайлычы. Кандайсың? Кандай келип алдың? Жакшы. Аябай кыска сүйлөйт экенсиңер, жакшы. Бизде негизи маектин баары мындай ушинтип туруп анан мындай болбоду деп башталып кетчү эле. Эмне жаңылыктар десе, жаңылык деле жок деп туруп анан толтура жаңылыктар айтыла баштайт. Мейли анда ошондой болуп турсун. Азыр сиздерди бир аз тааныштырып өтөйүн биздин көрөрмандарга. Кутман Айылчиев Урматтын образын аткарат. Ал эми Кадырбек Кылычбеков болсо Каскан, бирок сериалдагы чыныгы аты жокпу? Бар, аны айтпай эле коеюн, кийинчерээк. Ал эме болуп калган, спойлер болуп калган. Макул анда. Бекжан Эрменкулов болсо Тоханын чын аты дагы спойлер болуп калбайбы айтсам? Жок. Толкунбек. Толкунбек сонун. Жана айтылган. Мен байкабай калган окшоймун анда. Негизи Акыркы сабак сериалы азыркы учурда чындыгында эле аябай популярдуу болуп атат. Кандай сезимдер жаралып атат ичиңерде? Ушу дагы бир интервьюдан келиптирсиңер, бияка келип дагы интервью берип атасыңар, азыр башка жакка барып дагы жылдыз болосуңар дегендей. Эмне болуп атат жашооңордо? Өзгөрүүлөр болдубу сериалга тартылгандан кийин? Бардык ошо сезимдерди бир аз жалпылап айтып өтсөңүздөр. Кутман. Албетте өзгөрүүлөр болду. Мындай эле бир пример келтире турган болсом, көчөдөн адамдар тааный баштады. Сиз деген Урмат байкесиз да. Жашооңуз кандай болот? Качан жаңы серия чыгат? Экинчи сезон болобу деп мындай көп суроолор келип атат. Instagram баракчадан, көчөдөн көргөндөр, туугандар баары жазып, мындайча айтканда элдин оозунда эле болуп калдык. Баары сүйлөп эле. Ал эми башкалардачы, мисалы Касканда. Мен сиздерди сериалдагы атыңар менен айтып берсем болобу? Себеп дегенде мен жанатан бери Кутманды Урмат деп атам да, ошол сериал менен ассоциация болуп көнүп калыптырмын. Эстеген сайын өзүңүздөрдүн аттарды айтып турам, мындай сериал менен дагы сүйлөшсөк менимче кызыктуураак болот болуш керек, Келиңиз. Биздин жашоодо өзгөрүүлөр болду. Кутман айтып кеткендей, көчөдөн таанышып, образыңарды аябай жакшы аткарыптырсыңар, баарыңар деп, экинчи сезонда тарткылачы деп күткөндөр көп болуп атат. Жакшы буюрса. Сонун. Жана сизге да сөз берели. Меники деле ушундай. Жашоодон өзгөрүүлөр болду, жеке жашоодон дагы бул сериалдан кийин. Эми кызыктуу боло баштады, Эми мындай жакшы жакка эле өзгөрүлдү. Ошо булардыкындай меники деле. Сиздики кызыктуураак окшойт, түгөйүңүздү тапкан окшойсуз, же кандай? Жеке жашоо дегенде мен дагы ошону ойлонуп кеттим. Таппай эле. Анан Бар болчу деп коем. Эме жакшы эле болду. Айтпайм деп коесузбу? Макул анда. Негизи ошо сериал жөнүндө эле сүйлөшүп атабыз. Элдин бардык жагы эле сериал болуп кетти болуш керек. Өзүңөрдүн жашооңор тууралуу дагы бир аз сүйлөшпөйлү. Мектепти бүткөнүңөргө канча убакыт болду? Мектепте кандай окуучу элеңер? Ушундай система же болбосо братандар деген нерсе силерде бар беле, Кутман? Бизде албетте бар болчу. Мен деген 1-класстан 6-класска чейин Ошто окугам. Андан кийин 6-класстан 11-ге чейин Бишкекте окугам. Номер 40 мектебинде. Мен азыр жашым 21-де. Окууну бүткөнгө бизге
Мага 5 жыл болду. Бизде деле ошондой система деген бар болчу. Мектепке жаңы келгенде эле бүт баары сурайт, каяктан болосуң, каяктан келдиң деп баары мындай интерес кармайт да. Ушундай оштон болом, алайдан деп айтсам, значит, тиңде мындай турбайсыңбы, акаң, укаң тиги бу деп ушинтип бир аз издеваться этип, балдар деле мындай коса карап деген мындайча айткандачы. Башында эле негизи биз мектепке келгенде ушундай бизде система бар, баары түшүндүрүп берген. Булар сен братанчиң болот, булар сен уважать этесиң. Уважать этпесең сени сабайбыз деп. Мен негизи 8 класска чейин 10 класска чейин калп айтпасам круглый отличник болуп окугам мектепте. 4 алганда аябай илачым. Бизде анткени үйдө үй бүлөбүздө 6 бир тууганмын да. Үй бүлөбүздө бүт баары круглый отличник. Баары жакшы окуйт, ОРТн деле жакшы тапшырып мындай. Мен 10 класска чейин жакшы окугам, андан кийин чата айтат. 4-3 кошулуп кеткен да. Илеч эмес белең анда? Анда илеч эмес белеңиз? Жок. 11 класста. Жок, 11 класста илеч эмесмин. Бизде системага кошобуз дегенде мен кошулбай койгом. Сабасыңар сабай бергиле, бирок мен системага кошулбайм деп системага каршы чыккам. Ошол жактан мен бир аз урмат менен мындай окшоштуктар бар го деп ойлойм да. Бирок урмат кошулуп кетпеди. Жок, башында кошулбай аткан да. Негизи башында кошулбай жүрүп, мен деле башында кошулбай жүрүп, андан кийин 11ден кийин бир аз ушундайлар пайда болуп кеткен да. Түшүнүктүү. Негизи ошондуктан балким ролуңа дагы образга да жакшы кире алгансыз, Себеп дегенде мектепте дагы ошол эле нерсени көргөндөн кийин ал нерсени жаратуу дагы оңой болсо керек. Ал эми сиздин мектеп учуруңузду дагы эстеп өтпөйлүбү? Макул. Мен мектеп учурда Каскан менен Кадырбектин окшоштуктары кичине бар. Дашырбай эле айтайын. Мен да ошо бир кичирээк кездерде жакшы окуп, ошо окууга умтулуп, 9-класска чейин жакшы окугам. Анан 9-класста бүтүп кетип, чоң окуу жайга тапшырайын деп. Ал кезде аябай жакшы окучумун да. Ошо 10-11де деле жакшы окуп бүтөм го деген ой максаттар менен 10-11ге калып, анан ошо 10-11ге калганда чоң класс болуп, бизде 11лер башкарбайт болчу. Ошо бүтүп кеткендер башкарат болчу да, братан болчу. Айбага окшошпу? Айба братанга окшош, ошондой болчу. Анан 10-11де ошондой эле болгом мен деле. Өзүм классташтарым саап, тепкилеп, анан кайра бир партага отурганда мындай башкача болуп, бирок азыркы учурда классташтарым менен аябай жакшы мамиледемин. Эми ал кичинекей кезде бардык нерсе болуп турат. Азыркы учурда ошо биздин мектепте система жок. Азыр ушул мурунку окуган мектебиңизде андай нерсе жок. Барып сурап көргөм, азыр жок. Демек, биздин коомубуз жакшы жакка өзгөрүп бараткан турбайбы? Ооба. Ар бир эле окуучу ошо заман өзгөргөн сайын ар бир адамдын жашоого болгон ой максаттары өзгөрүп атпайбы? Ошол себептен көптөгөн жаштар азыркы учурда окууга умтулуп, система жоюлуп баратат деген ойдомун. Абдан сонун. Азыр урматтуу коноктор, силер үшүп кеткен жоксуңарбы? Жок. Мен бир аз үшүп атам, ошондуктан мүмкүн болсо тетик эшикти бирөө жаап койсо абдан сонун болмок а? Чоң рахмат. Бекжан, сиздин мектеп учуруңузду эстейли. Мен мектепте айырмам жок болчу. Мектепти бүткөнүңүзгө канча болду баса? Мен мектеп бүткөнүмө деген 2 жыл болуп бартат уже. Кече эле мектепти бүткөндөй көрүнөт экенсиз, бирок чындыгында. Мен дагы бир иним бар, ошо окшош кетет экенсиз аябай. Меники деген жашоо 50% окшоштуктар бар негизи Бекжан. Мен бизде деле система бар болчу бардыкында эле. Бирок биздики катуу болчу да, 6-класста эле ушундайдан баштап эле уже мет баштачыбыз акырындан кичинеден, анан 7де кичинеден, 8ден уже таяк жеп, анан 9тан, бирок 9-10 деле уже эме болуп калганда жоюлган болуш керек. 9-10 деле даже биз 9-10дон кийин эч кимден жеген жокпуз. Алар менен жакшы болду. Биздики аз да, мектепте окуучулар аз болот эле. Кайсы мектепте окудуңуз эле? Биздин деген Жума Жамгырчиев, Көлдөн мектептин атын айтам го. Жума Жамгырчиев ошол мектепте окугам. Көлдөн каягынан? Тоңдон. Тоңдогу мектепте окугам.
өзүмдөн эле иним турбайсызбы чындыгында эле дебейинби мен да көлдөн болгом деп бир аз кыздырма кылып айтып өтөйүн чоң рахмат сиздерге биринчиден ошо келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем ушуну менен кеттик тамаша урматтуу конокторубуз мен чынында бир аз толкунданып кеттим себеп дегенде көлдөн дегенде эле дароо толкунданып баштайм мен акыркы сабак деген сериал тууралуу азыркы учурда биз сүйлөшүп жаткан учурубуз урматтуу достор урматтуу көрөрмандарыбыз жана угармандарыбыз эгерде биздин бүгүнкү меймандарыбызга суроолоруңуздар бар болсо анда биздин WhatsApp номерибизге узатсаңыз болот 0705 00129 деген сандары сиздер үчүн кызматта дароо медиа манас деп сактап алыңыз дагы өзүңүз каалаган суроону узатсаңыздар болмокчу анда эмесе биз бүгүнкү маегибизди улантмакчыбыз негизинен өзүңүздөр эмне менен алектенесиздер азыркы учурда сериалга тартылуудан башка кандай балким хоббилериңиз бар кайсы бир жакта билим аласыздар же болбосо азыр көбүнчө адамдар дагы блогер же болбосо тиктокер болуп кетишти ушундай бир таланттарыңыздар барбы кайра эле сизден баштайт окшойбуз элдин баары сизди карап калды Хорошо, макул. Негизи мен 11-классты бүткөндөн кийин 11-классты окуп атканда эле менде окууга кызыгуу кетип калган. Анткени мен өзүмдүн мындай бийик алып жүрчүм да. Мен ойлогом мындай мугалимдер өзү эч нерсени билбейт депчи. Анткени мен үйдө жаттап келген нерселерди мугалимдер сурайт, сурагандан кийин айтып бересиң. Мугалим туура эмес айтып берип атса да мен чыкчумун да постоянночу. Эже силер туура эмес айтып атасыңар, негизи история боюнча мындай депчи. Характер негизи ушундай да меникичи, резко бетке эле айтып салам. Мугалимдер мен ушинтип айтыша берип постоянно урушуп кетчүмүн. Андан кийин окууга интерес кетип калган. 8-класстан баштап мен иштеп баштагам. Ар кайсы жерлерде иштеп, официант болуп деле иштеп көрдүм. Акча табып үйрөнүп алгандан кийин окугум да келбей калат экен. Бирок акыркы сабак сериалга катышкандан кийин азыр мындай байкап көрсөм, окуунун аябай көп пайдасы бар экен. Окуш керек экен. Азыр окууну бүткөндөн кийин 5 жыл болсо дагы университетке мен заочный обученияга тапшыргам да. Азыр деген актёрскийди үйрөнүп атам. Вокалды үйрөнүп атам. Бийлегенди үйрөнүп атам. Дикция койгонду үйрөнүп атам. Ошондой курстарга жазылдым. А так өзү мындай бош убакытта мен деген видео тартам Инстаграмда. Блогер катары, Блогер катары, ошентип айтса деле болот. Жакшы. Демек, бул сериалга тартылуу менен бир гана бул эми социалдык бир сериал болуп атпайбы? Коомго кандайдыр бир пайдасын тийгизели, жаштардын кичинекей, балким орус тилинде айтабыз, жеткинчектердин, подростоктардын көйгөйлөрүнө маани берген бир сериал болуп жатпайбы? Бир гана коомго пайдасын тийгизбестен өзүңүздүн жашооңузга дагы жакшы бир пайдасын тийгизиптир, менин оюмча. Эң сонун нерсе чынында. Сиздергечи дагы эле ушундай пайдасын тийгизди. Негизи эле эмне менен алектенесиздер? Негизинен мен азыркы учурда окуйм. Кубустада архитектурный факультет. Бош убакытта сериалга тартылам да. Бош убакытта кандай десем, эки жакшы адам менен жүрсөң, үчүнчү жакшы адам сен болсуң деп атпайбы? Ошо жайында Кутман, Садийлер менен таанышып, ал жакта сериал тартып жүргөндө булардан жакшы жактарын алып, мен да ошо TikTok көчүрүп тартып баштагам. Негизи мен өзүмдү блогермин деп эсептейм. Мага просто ошондой видео тартып киргизген жагат. Любительдик. Киргизип турам. А так бош убакытта тренировкага барам. Спортсмен, архитектор жана тиктокер дебейсизби? Тиктокерди кошпой эле болчу. Макул анда. Болбой кеткен деп койсуң. Ал эми Бекжанчы? Мен деген азыркы убакытта Бибисара Бейшеналиева университетинде окуйм. Актёрскийде, актер драма факультетинде окуйм, 2-чи курсмун. Менде бош деле убакыт болбойт да, аяктан 8-де чыгып, кечки 8-те кетет да аяктан. Репетициялар дайыма болуп турат, Сиз да ошактасызбы? Жок, мен билем да. Мен программам чоң экран деп аталат, ошо актерлор менен көп сүйлөшөм. Ошо аяктан 8-ден кечки 8-ге чейин болот. Анан ошо бизде убакыт деле болбойт башка. Мен эле буларга окшоп кичине TikTok тартып койгум кээде. Биздики бирок башкача тартабыз. Типа мындай пранк сыяктуу тартып коебуз. Көрбөптүрмүн. Ошо көрүңүз деп коем. Көрбөсөңүз көрүңүз деп атам. Ошо. Жакшы. Сиз ошондо актёрдук чеберчилик жагында окусаңыз, анда сизге аябай жакшы пайдасын тийгизип жаткан турбайбы? Аябай эле жакшы. Руслан Акун сыяктуу режиссер менен иштешүү деген. Кичине бул жерине тартылып берип койбойсуң, биягыма тартылып берип койсуң дегендер уже башталды. Жакында мындай болгондо, тигине болгондо, шака минтип кой дегендер.
абдан сонун. Ал эми Кутман, сиз айтып калдыңыз ушу актерлук чеберчиликти үйрөнүп жатам деп. Сиз кандайдыр бир курстар аркылуу үйрөнүп жатасызбы же курска барып атасыз? ооба. Мага деген чыгармачылык жолго толугу менен аттанайын дедиңиз. ооба. Буга чейин мен Руслан байке менен сүйлөшкөн болчумун. Руслан байке мага актерлук чеберчилик жакты, кандай кылсам болот, университетке тапшырсам болобу? Азыр мен 16 февралда 22-ге чыгам да. Университетке тапшырсам 5 жыл окуп өткөм. 27-де бүтөм. Подростковый кинолорду ким тартат деп эле. Тамаша. Ошону бир аз эртерээк кылсак кандай болот деп айтты. Станиславскийдин китебин оку деп. Дароо эле барып Станиславскийдин китебин сатып алдым. Станиславскийдин китебин окуганда ал жакта актер деген денеси менен управлять эткен Бишкек дейт. Ошон үчүн бийлегенге жазылдым. Туура сүйлөш керек, дикция болуш керек, сөздөрдү жутпай, так сүйлөш керек дегенде курс ораторское искусство барып жазылдым. Андан кийин тело чувствовать начал, сүйлөгөндү уже бир аз үйрөнүп баштадык. Анда эмне кылыш керек деп бийлеп баштадым, сүйлөп баштадым, китеп окуп баштадым. Эми надеюсь, жаңы кино тарткандар чакырат болуш керек. Ооба, чындыгында негизи бир эле жол салынып калса, ошону менен эле уланып кете берет эмеспи? Ошондуктан сиздерге дагы ушул чыгармачылык жолуңуздар байсалдуу болсун деген тилек менен программабызды уланталы. Кантип тартылып калдыңыздар? Кастинг болдубу бул сериалга? Десе бириңерди карайсыңарбы? Айтып берейин, мен айтып берейин. Ооба, кастинг болду. Мага деген Инстаграмдан жазып калды экинчи режиссер Адилет байке. Ушундай кастинг болуп атат деп мондай сүрөт форматында жиберишиптир. Ошол жакта 17 жаштан 21 жашка чейин актер балдар керек деп. Көп деле маани берген жокмун. Анда деген биз досторубуз менен өзүбүзгө бир мындай TikTok хаус ачалы деп атканбыз. Ошону мен алек болуп, көп деле маани берген жокмун. Андан кийин бош убакыт болуп калып, бир барып көрөйүнчү деп бардым. Кастингке барып, ал жактан сүйлөшүп, сүрөткө тартып, камераны күйгүзгөндө эле бир аз толкунданып, азыр моундай кыласың, эмоцияң көргөз, азыр кыйкырасың, азыр менде акча болот, ошону урдайсың, тиңдесиң, мынтесиң деп ар кайсы жагынан көрүштү. Кастинг бүткөндөн кийин хорошо макул, эгерде сиз бизге туура келсеңиз, биз сизге чалабыз деп койду. Значит, алган эмес экен деп. Анткени буга чейин деле көп деле жумуштарга барганда айтат го, собеседованияданчы. Если что, мы вам перезвоним деп коет го. Ошондо сразу өзүң эле түшүнөсүң го, ответ жок дегенчи. Бул жакта деле ошондойго деп кетип калгам. Кетип калып, экинчи тур кастинг башталганда встреча с режиссером деп чалышты. Анда башкы каарман экенин билген эмесмин. Келип, Руслан байке менен таанышып, ошол жактан баарын түшүндүрүп айтып беришти. Ошондо гана билдим. Кандай сезимдер болду ошондо? Башында ишенген жокмун. Калп айтып атко депчи. Точно эмеспи деп ичимен ойлонуп. Андан кийин уже сценарий жибергенден кийин ошондо билдим да, то что вот чыныгы эле болуптур депчи. Куктап атамбы деп өзүмдү бир аз кармап. Чынчып коем, түшө эмеспи деп. Вот ошентип кастингди өтүп, буюрса сериалды деле катыштык. Сонун. Азыр негизи бардык тартуу процесси аяктаган, Ооба. Азыр ошондо тартуу иштери болбой элекен. Азыркы учурда ошо курстарга барып атырсыз, абдан сонун нерсе бул дагы. Сериал тартуу учурунда мындай кыйынчылыктар болдубу сизде? Мисалы, буга чейин тартылып көрбөсөңүз, дебюттук иш болгондон кийин эмнелер аркылуу чыгып кетип аттыңыз? Албетте кыйынчылыктар болду. Кыйынчылыктардан өткөнү мага Руслан байке жардам берди. Ал жактан биз деген биринчи күнү максимально массовый жерлерин тартканбыз да. Көп киши катышкан жерлердичи. Бир күндө биз биринчи серияны деле, үчүнчү серияны деле, төртүнчү серияны деле, 10-чу серияны деле бир күндө тартып салат. Кадрлар мененчи. Заброшенный здание жакка бара турган болсок, ошол жакта болгон нерсенин баарын сразу тартат. Келгениң, кеткениң, таяк жегениң, тиңкен, минкен бүт баарын тартып салат да. Руслан байке келип айтат: "Азыр сен бул жакта жош баласың. Эч кандай мындай рекет боло элексиң. Эмоцияң мондай кылып көргөзөсүң, макулбу?" дейт. Мен макул деп ошону көргөзөм.
андан кийин эле камера өчөт, кайра кийинки сцена башталат. А бул жакта сен уже тиги Адилет деген досуң сени таштап кетти, уже сен муга азыр күчүңдү чыгарасың дейт. Ушинтип Руслан Байкени угатып эле көп жерден жардам берди да. Чындыгында Руслан Акундун да тасмаларын баарыбыз жакшы билебиз го. Аябай сонун режиссер, анан сиздердей таланттарды дагы ачып берген ыраазычылык айтабыз. Ал эми кечке эле Кутман менен сүйлөшүп атат деп биздин дагы меймандарыбыз таарынып калышпасын. Сиз айтып берсеңиз, Каскан мырза. Негизи баары кыялдан башталат деп атпайбы? Бул тема негизинен жакшы коюлган. Мен да кыялданчумун. Ушундай сериалга же киного тартылып калсам деп, анан Руслан Байкенин Салам Нью-Йорк, Көк бөрү, Эки баатыр, Апамды издеп тасмаларын көрүп аябай кыялдангам да. Мен да именно ошо Руслан Байкенин тасмаларына тартылып калсам, киносуна деп ошентип жүрчүмүн. Анан доспам үйүндө чай ичип отурсам, эжеси келип айткан: Руслан Акун ушундай интервью бериптир, ошону барып көргүлө деп. Мен үйгө барып эринбей көргөм. Ошо Руслан Байкен, мен да ошол убактарда аябай кыялдангам да. Анан Эмиль Эсеналиевдин сторисинен кастинг деген көрүп калып бардым, атайын. Барып кастингден ошо Адилет Байке алган. Адилет Байке алып атканда көчөдө братанын образын ойноп бер деп ойноп бергем. Анда сүрдөбөй эле жашынакай эле ойноп кеткем. Анан кайра чакырышты. 3-чү этабына Руслан Акун менен сүйлөшүүлөр болот деп барсам, Руслан Байке экен. Көргөн көзүмө ишене албай, ошо Кыргызстанда мыкты тасмалар тарткан кишинин жанында турамбы деп бир аз сүрдөп ошондо болгон. Андан кийин сен аябай добрый бала экенсиң, Каскан ролун ойноп бере аласыңбы, канча процент ойноп бере аласың дегенде мен 50-50 деп айтайын деп аракет кылам дегем да. Өзүңүздөр байкасаңыздар, Каскан менен Кадырбектин мындай айырмачылыктар бар. Ошо азыркы учурда көбү жазып атат, сен аябай милый экенсиң деп. Билбейм өзүм кандай, бирок элдерге ошондой көрүнүп атса керек. Аябай толкундуулар болгон. Уже мына сериал тартылат деп атканга чейин мен өзүмө келе албай жүргөм да, чынын айткандачы, мен ушу Каскан ролун ойноп бере аламбы деп. Анан Кутман айткандай, эң биринчи жолу тартылганда заброженный немеден жок, базадан тартылган экен. Жана мен ташты алып туруп ыргытам го. Эң биринчи съемка ошол жерден башталган менден. Ошо ташты алып туруп ыргытканда ошо мындай сүрдөп корккон немем бар, ошо таш менен чыгып кетип, андан кийинки дубльдарда өзүмө жакшы ойноп калдым. Жакшы. Силер да биринчи жолу угуп атат окшойсуңар, мындай нерселерди. Аябай. Башкача айтып берип атты. Ал эми сиздин кулагыңыз мен ойлогом грим экен депчи. Бирок жашоодо деле ушундай экен, же бул сынган чын эле? Эркин күрөш боюнча спортко барам. Спортчусуз, ооба. Атайын сындырган деп да көп ойлошот экен, бирок атайын сындырган эмесин, күрөшүп атканда ошо күрөштөн сынган. Бул дагы жакшы сиздин образыңызды ачып берүүгө жардам берип аткан турбайбы? Мен негизи ойлойм, ушу мен Каскан болуп калышым деле ушу кулактан болуш керек да. Рахмат дебейсизби кулагыңызга. Ал эми Бекжан мырза, сиз кантип тартылып калдыңыз? Мен деген негизи башында муну укканда мен жакшы көңүлдөнгөн эмесмин, деп койгон. Мен досум ошо актерскийде бүт баары тапшырышкан фотолорун кетирип, анан ошолор эле барып атат, анан баары барып, короче, фото менен пробадан өтүшүп барышыптыр менин досторум, группаштарымчы. Анан алар баары эле анан ушундай экен деп келди. Анан бири дос баламды андан кийин чакырды, ошо экөөбүз жакын болчубуз. Анан жүрүп барып келесиз дегенде мен көңүлдөнбөй койгом. Жөнчү деп анан жүрү такси менен барып келечи, кача жөнүмө жаныма туруп турасың деп айтып атпайбы. Анан макул деп аны менен барсам эле тиги сен деле кирип көрбөйсүңбү, жаныма туруп тур дейт. Анан эшикке эле туруп турайын, кой мен эмне кылам, чакырылбаган жерге шыпырылбаган конок чакырылбаган жерге отурат. Анан ошондой жерге эмне кылам да жүрү деле болбой эле догурун киргизип салды. Мияка отуруп турасың да, кирген жери бар деп. Анан кирсем эле анан балдар эметип атат, анан мен дос балам чакырды, анан дос балам барып ушундай тигиндей эмне кылып, анан тияктан бирөө Адилет Байке сен жанына ойноп берип койчу деди да. Эмеси болупчу, анан макул да ойноп бердим, анан ол жерден эле мен дагы эметип калды. Мага да сен туруп турчу деп, кайра мага да бирдеке берди, анан макул деп мен ойнодум. Анан ошону менен кайра чакырышты.
кайра чакырганда 3-4 дос балам калып 3-4 дос балам чакырган. Аяк барганда мени да чакырып калыптыр. Мени да чакырыпсам, койчу сени да чакырып тур дешкен. Анан мен баргам, ошо ибында алар өтпөй мен өтүп кеттирдим ошоктан. Жана дос балама рахмат. Кыйнап барган. Кокусунан болгон турбайбы? Кокусунан случайно. Ал эми ал досуңуз сизге тарынган жокпу андан кийин? Жок, тарынган жок. Сүйүнсө керек, Эми билбейм, ичинен болсо керекпи, айта албайт да баары беткечи. Ичинен болсо керек, ошол дос балама рахмат. Эми талантка жараша алынган кастинг болсо керек да. Абдан сонун. Азыркы тапта ушул сизди сырттан дагы тааныгандар болуп, сүрөткө түшүп алалычы дегендер да болуп атса керек, Аларды кандай кабыл алып атасыңар? Пока аздуктар жетелек го десең. Эми азыр менден билбейм, менден бирөө эле кичинекей бала түшкөн. Андан кийин башкалар мындай эле карай беришет, мындай эле тааныгандарчы. Чөтө бир жерден көргөм деп. Тааныгандар минтет экен да, мындай. Сен сөздөрүңдү айтып элечи, тияктан айтып атсаң, мындайлар деп эле сөздөрүңдү айтып ушинтет экен да, башкача болуп кетет экенсиң. Маршрутканын ичинен карап алсам, экөөчү ошентип алышат экен да. Ошондо мындай кандай сезимдер жаралат мындай? Балким бир четинен сүйүнөйүн дейсиң. Сыймыктанган, өзүң сыймыктанып деген. Бир чет ошондой дейсиң, бирок бир чет сени шылдыңдап атат да, ушундай бир башкача болуп кетет экен. Шылдыңдагандай эмеспи, шылып мындай сен сөздөрүңдү айтып эле мындай тиңдей деп атсаң, анан башкача болот экенсиң да. Жок, бизде просто мындай кыргыздар негизи андай нерсеге көнө элек да. Анткени Америкага барсаң бир эле жолу дебютта катышса деле элдер бири-бирине мындай поддержка кылышат да. Красавчик, молодец деп. Бизде аны айткандан уялышат. Инстаграмдан, же болбосо WhatsApp'тан же YouTube'дун комментарийлеринде аябай жакшы жазышат да. Анан чыныгы жашоого келгенде бир аз уялып, мындайча айтканда гордость деген пайда болуп калат да. Мен ушуга барып учурашып бирдеме демек билем деп. Бирок ичинен менин оюмча баары эле мындай, могу красавчик жакшы аткарыптыр деп айтып. Ушу кинодо тартылбады эле, сериалда жетпейт да просто. Неметип айтканда. Ооба, көбүнчө диванный войска деп коюшат го, отуруп алып эле диванда отуруп телефондон комментарий жазган жашоо көрүшөт. Силерде ушундайлар пайда болдубу? Хейтерлер деп айтышат азыркы жашоодо. Азыркы заманда. Жок деп азыр Комментарийлерди окуйсуңар, YouTube'дун алдында мисалы жазылган. Көбүнчө кандай комментарийлерди жазышат? Негизи башында хейтерлер жок болчу. Бирок могу 5-серия жеткенден кийин бир аз пайда болду го дейм. Сеники эле, сен анткени кошулуп кетти. Мен анткени башында жакшы бала болуп, баарына жагып эле могу балага боорум ооруп атат деп жазып аткандар азыр болсо, эмне айбага кошулуп кеттиң, жаман жолго түшүп кеттиң, мен сени 3-серияга чейин эле жакшы көрөм, андан кийин жаман көрөм деп эле. Мындай хейтер дегенде негизи агрессивный эмес, положительный хейт болот да, булчу. Чыныгы мындай мен сени жаман көрөм деп же сөккүлөп эметпейт. Неге жаман, образга жараша, эмне жаман жакка басып кеттиң, биз сага поддержка кылып атканбыз, боорубуз ооруп аткан, азыр сен ичип үйүңө келдиң, тигибу деп эле. Ушинтесиң анан деп жазат. Ооба, 5-сериясында ошондой болбоду беле? Мен ойлоп атпайм, кайсыл жаман жерин көрө алды деп. Мага чындыгында ошол эле нерсеси жаккан жок, калганы в принципе мындай жакшы эле да, оңдоп кете турчу нерселер дегендей келди да. Сизгики? Мага көбүнчө өзүм жана сериалда айткан сөздөрүм эле ок ата, чиркин-пиркин. Ооба. Бирок сайып салайымды, манты жасап бересиң, ушундайлар көбүнчө келет. Муну элдер эмес, жада калса Кыргызстанга белгилүү спортсмендер да айтып баштаптыр. Аны окуп алып өзүм аябай сүйүндүм бир чети. Жоламан Шаршенбеков, Марлен Аскеевдер менин сөзүмдү сүйлөп атабы, алар да көрүп атабы деп бир чети сүйүнүч пайда болот экен. Менде андай жок. Өзүң образыңды жакшы аткарыптырсың дегендер эле көбүнчөсү. Сонун. Буга чейин бизде дагы акыркы сабак деген темадагы бир интервью болгон. Ага ушу Чыңгыз Калыбек уулу жана Айкан Урматбек келип кетишкен. Ошондо Чыңгыздын айткан бир сөздөрү аз эсиме келип кетти. Бул сериалды көрүп жаткан балдар, жаш балдар, жеткинчектер, мен ушул айбадай болбошум керек, мен ага окшобошум керек деген ой келиш керек деп айтты да, кыскасын айтканда, бир аз узунураак айткан болчу чынына келгенде. Негизи сиздердин оюңуздарча бул сериалдын коомго жана ошо коомдогу эле жаш жеткинчектерге кандай пайдасы тиеши керек? Мындай жалпылап эмес, бир аз деталдуу түрдө, балким сиздин каарманыңыздан кандай сапаттарды өзүнө алып алышы керек, же болбосо такыр эле албаш керек дегендей сыяктуу ой пикирлериңизди дагы айтып өтсөңүздөр. Тока давай. Айтыр эле, айтыр кутман айтырсың. Мен айта турган болсом,
башында деген көргөзгөндө урмат кадимки эле школьник, эч кимге эч кандай зыяны жок, эч нерсе кылбайт, окууга түз келет, түз кетет, мамасына жардам берет, болжуйт. Бара-бара не деп койчу эле, из-за сложившихся ситуаций. Кыргызча кандай болуп калат? Болуп калган жагдайлардан улам, балким. Ошол мамасына акчасына лечение керек болуп калган үчүн эле тиги Айбага барып жардам сурайт. Ал жардамды сурап атканда андай ушундай болуп кетерин билбейт. Телефонду берип атканда айтат го. Телефонду алгандан кийин артка жол жок деп айтат го. Ошол моменттен баштап урмат өзгөрүлө баштайт. Өзгөрүлүп калган кийинкисин айта турган болсом, бир аз спойлер болуп калат го дейм. Бирок негизи урматты көрүп жаш балдар, азыркы жаш балдар балким көрүп атканда ушундай чечимдедир. Братандарга барып жолуксам эмне болот, же ата-энеме жардам берип жүргөн жакшыбы депчи. Ошондой чечимге келген көп жаш балдар ушул сериалды көргөндөн кийин балким урмат баягыда Айбага кошулуп кеткенде эмне болду эле, ошондой эле менин жашоом деле ошондой болот деп, андан көрүп мамама эле жардам берип эле жүргөн жакшы деп көбү оңолот го деп ойлойм. Сиздин образыңыз жакшы экен. Чындыгында эле сиз эми башкы роль катары жаш жеткинчектерди мындай сабак алуусуна эметесиздер да, түрткү болосуз дегендей. Ал эми эки тентек баланын образдары, мисалы, коомго эмнелерди айтайын деп образдар жаралган? Кандай десем, негизи мындай көбүнчөсү жакшы образга караганда мындай элдер, азыркы мындай жаш балдар мындай отрицательный ролду аябай бат неме күмүр тутуп ушундай болуп калышат. Ошондой болуп калат да. Касканды дагы күмүр тутпагыла. Касканын жашоосу эми азыр 6 серия уже КТРКдан көрсөтүлдү. Дагы алдыда 4 серия бар. Аякта эмнелер жатат, эмнелер болот. Ошо толук 10 серияны көрүп бүткөндөн кийин ар бир көрөрман, ар бир жаш бала каскандай болуш керекпи, болбош керекпи деген өзүнүн чечимдерин чыгарат болуш керек. Негизи мен ойлойт элем, бирок каскандай болбогула. Кадырбекте болгула дейсиз. Жаш. Бекжандын деле пикири ушундай болсо керек, Ооба, меники деле ушундай. Меники просто азыр айтпай эле коет. Кийинкисин көргөндө ушундай болбош керек экен, ушундай болуп калып турбайбы деген көбүн. Бирок жанагы силер сериалда колдонгон сөздөрдү жаш балдар колдонуп атат деп жатпайсыңбы? Анан алар ошол сөздөрдү колдонуп баштап, анан ошондой иш аракеттерди кыла баштайт деген пикирлер жокпу? Ошентип ойлобойсуздарбы? Же жөн эле ал Ал чиркин-пиркин деген сөз негизи мындай тамаша катары эле келет. Жакшы эле сөз да туурабы? Мисалы, мисал катары айтып өтөйүн, Ванчопа деген тасма. Ванчопа чыкканда ошо мен билишимче, менин инилерим эле, кичинекей бөбөктөр эле мен Ванчопадай болом деп башташкан да. Ал эми Чыңгыздын айткан нерсеси ошо мен Ванчопадай болбойм деп айтышы керек болчу. Демек тасма бир аз терсирээк жака буруп койгондой болуп калды да. Ал эми бул акыркы сабак андай коркунуч туудурбайт деген ойдосуздар, сиздер? Жок. Аны деген көрөрмандар 10-серияга чейин толук көргөнгө чейин түшүнбөйт го дейм. Азырынча балким Айбадай болгусу келет, балким Кадырбектей болгусу келет. 10-серия чыккандан кийин да бир жолу интервьюга чыгарганыңарда бөлөкчө айтпайбыз. Ооба, сөзсүздүр. Ооба, азыркы учурда жарымына эле жетти, сериалдагы алдыда 5 серия бар экен. Ошо баарын көрүп бүткөндөн кийин анын жыйынтык анан ошого жараша дагы чыгат болуш керек. Чынында туура айтасыздар. Азыркы учурда сааттын жебеси 16:43 көрсөтүп турган учуру, урматтуу биздин досторубуз жана ошондой эле көрөрмандар, угармандарыбыз. Бүгүн бизде конокто акыркы сабак деген аттуу азыркы таптагы Руслан Акундун популярдуу сериалынын жылдыздары, актерлору Кутман Айылчиев, Кадырбек Кылычбеков жана Бекжан Эрменкулов отурган учуру. Акыркы суроолордон болсун, себеп дегенде биздин убактыбыз учкан самолет болуп кетип бараттыр. 2022-жыл жаңы эле башталды, 12 эле күнү өтүптүр. Бул жылга сиздердин күтүүлөрүңөр, үмүттөрүңөр кандай? Негинен эле ушул эмнелерди айтайын деп келдиңер эле? Кандай суроолорду бербей койдум мен? Эркин микрофон сыяктуу болсун. Эми эркин микрофонду биздин Тоха мырзабыз баштасын. Жок дегенде ушунда. Жок дегенде эркин микрофонду сүйлөсүнчү. Эмне 2022 негизи быйыл чоң эле максаттар бар буюрса.
кандай десем, уже жакында дагы бир ушундай ушул сыяктуу эме башталган да, көрөбүз го анда. Эме деген сериалбы? Эме типа ошо сыяктуу. Ошол жерге неметип атам. Эметип атам деп кайра айтамбы. Негизи бардык эле суроодон жооп берди окшойт. Мен ушуну айтайын деп келгем да деген нерсеңиз жокпу? Мен деген жок, андай деле вообще ой жок. Макул. Кадырбек анда эмесе кийинки сөздү Кадырбек Кылычбеков көрөлү. Рахмат. Иштекемиз. Мен көбүнчө азыркы жаштарга кайрылам. Негизи мен чын айтканда 11-ди бүткөндө деле ошо каяка тапшырсам деп өзүм сүрөт жакшы тарткандыктан архитектурный факультетке тапшыргам. Анан ушул сериалга тартылгандан кийин менин көз караштарым өзгөрүп, жашоого болгон жашоом 180 градуска өзгөрүлдү. Дагы Кудай буйрса ушул жылы 2022 окуумду бүтсөм, дагы архитектурный деп коем. Же болбосо журналистикага тапшырайын деген ниеттер болуп атат. Эми алдыда убакыт көрсөтөт, аман болсок. Ушул жака бир кыстырма айта кетейин. Эгерде журналистикага тапшырам деп калсаңыз, анда Кыргыз-Түркманас университетинин журналистика факультети, коммуникация факультети, журналистика бөлүмү бар. Мен дагы ошол бөлүмдүн бүтүрүүчүсү болом деп туруп, анан кезекти сизге берели. 2022 жыл жаңы эле кирип келди. Бул жыл деген токчулуктун жылы болсун, аманчылык болсун, эч ким бири-бири менен урушпасын, рекет деген нерселер токтосун. Эгерде 3 адамдын арасында 3 жаман болуп, бирөөсү оңоло турган болсо, кийинкилер да оңоло баштайт. Ошондуктан ар бир кыргыз жигиттери, же болбосо аял кишилер, же болбосо жаш балдар өзүнөн баштаса, менимче Кыргызстан оңолот, өзгөрүлөт. Ошондуктан каждый адам өзүнөн башташ керек. Бирөөнү өзгөртпөй эле өзүңөрдү өзгөртсөңөр баары өзгөрүлөт го дейм. Ошондуктан сериалды көргүлө, сериалды көргөндөн кийин өзүңөрдү өзгөрткүлө. Андан буйруса баары жакшы болот. Чоң рахмат сиздерге, чындыгында алтындай болгон убактыңарды бөлүп кызыктуу маек куруп бердиңиздер. Бирок убакыт деген зымырап учуп кетти, менимче. Дагы сиздерди күтөбүз. Эшигибиз ар дайым сиздер үчүн ачык. Дагы кененирээк маектешели, балким ар бирөөңүздөрдү бирден чакырып, мындай жан дүйнөгө чейин кирип дегендейчи. Урматтуу көрөрмандарыбыз, ушуну менен бүгүнкү чоң экран программабыз дагы жыйынтыкталды. Бүгүн бизде конокто азыркы учурда ошо чынында популярдуу, мен дагы аябай кызыгуу менен көрүп жаткан сериалдардан Акыркы сабак деген сериалдын актерлору жана жөн гана таланттуу жаштар Кутман Айылчиев, Кадырбек Кылычбеков жана Бекжан Эрменкулов конокто болушту. Кийинки эфирлерде угушуп көрүшкөнчө аман туруңуздар. Сиздердин кызматыңыздарда мен Гүлзира Кеңешова болдум. Көрүшкөнчө. Акыркы кино жаңылыктар.